Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы бүгін 30 декабрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Теңги конушунда жүрөм туғандар. Ушул Теңги конушунан $30,000 бир үй чыкты. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Баасы $30,000 туғандар, бирок дагы сүйлөшүүлөр, арзандатуулар болот. Эси номер экранда болот. Азыр биринчи эле болуп сатылуучуга карай барган жолду түшүндүрөйүн. Мен турган жер Объездной жана Теңгиге кирип кеткен негизги көчөнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден түз эле түштүккө карай басып барып, 4-чү көчөнөн сол тарапка бурулсаңыздар, сатылуучу үйүбүз катардагы экинчи үй болуп калат тугандар. Анан конуштун өзүндө деле бир 2-3 келген маршрутка бар, жана ошондой эле бул чоң Объезднойдон көптөгөн маршруткалар менен сиздер шаардын бурч-бурчуна өтсөңүздөр болот. Дордой жакын болуп калат, машинеңиздер менен бат эле барсаңыздар болот. Шаарга деле анча деле алыс эмес. Калсаңыздар ушул жол менен түз чыксаңыздар, кирпичный аркылуу чыксаңыздар болот, Нижниялар чолуп кетет. Калсаңыздар бир аз батышырака басып, Молодая гвардия көчөсү менен деле чыгып кетсеңиздер болот. Мына ушундай тугандар. Аны эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер күн сайын Бишкек шаарынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй жайгашкан көчөгө да жетип келип калдым. Бул 4-чү көчө. Сиздер Объезднойдон түз келип сол тарапты карап келип атсаңыздар, Кутманбек ата намазканасын көрө аласыздар. Ошонун кийинки эле көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Өтүп кетсеңиздер, бул жакта аптечный пункт дейт. Бул жакта аруке чачтарачы, туш тарапта дастархон дүкөнү болуп калат экен тугандар. Мынасындай. Эми андан ары көчөгө, 4-чү көчөгө кирсеңиздер эле, сол тараптагы катардагы экинчи үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Мектеп боюнча айтсак, мектепке бул жактагы кирпичный деле айыл жакын. Ошонун мектебине барышат экен. Жөө барып келсе болот дейт. Садиктер боюнча айтсак, частный садиктер бар, мечиттер бар тугандар. Анан Дордойго 5 мүнөттө эле барып келе аласыздар. Шаарга чыксаңыздар, шаарга деле 10 мүнөттө машинеңиздер менен барып келсеңиздер болот. Жана ошондой эле могу Теңдиктин трассасынан дагы 2-3 маршрут өтөт. Жана Объезднойдон деле 2-3 маршрутка чыксаңыздар болот. Кыскасы шаардын бурч-бурчтарына маршруткалар бар тугандар. Эми сатылуучу үйдүн көчө тарабынан сиздерди тааныштырып баштайын. Так, батыш чек арасы мынакей бул жерден башталат тугандар. Чыгыш чек арасы бул кошунанын могу гаражына чейин болуп калат экен. Жалпысынан жердин аянты 5 соток. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздар, темирден болгондо ворота, светтер мынакей бар. Ар бир мондай стальбаларга прожекторлор орнотуптур. Кечинде деле жарык экен көчөлөр. Эми короосуна келейин. Мектеп садик жөнүндө айттым. Так. Документтер, кызыл китеп, техпаспорт бар. Жана жердин аянты 5 соток. Бул жакта 60 квадрат метр болгон үйүбүз, жана бул жакта деле 60 квадрат метр болгон үй. Бул үйүбүз стенасы кирпич, бул жактагы стенасы сокма экен. Экөөсүнүн деле ички тарабы орто ремонт, кирип жашасаңыздар болот. Азыр бул жактан көргөзүп баштайын тугандар. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Киргенде эле мондай прихожка тугандар. Мынакей чыгыш тараптан терезе орнотулган. Жана ушул жерден сол тарапка карай кирсеңиздер, бул жакта бир бөлмө. Айтылган эле баада алсаңыздар, бул мебелдер калат. Бирок бир аз сүйлөшүү болот. Эгер арзандатуу болсо, мебелдерин алып кетем деген оюн айттым. Бул жакта бир бөлмө. Мынакей чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Пластик терезелер. Потолоктор натяжной, бул жагы пластик экен. Андан ары бул жактагы үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул жакта азыр очоккана бар, очоккана жана тапчан. Анан бул жакта мынакей очоктор. Эки очок, чоң жана орто очок тугандар. Бул жакта плиталар орнотулган. Так, полдору кафель, дуалдар жарына чейин кафель, жана бул жакта тапчан. Чыгыш тарабынан кенен чоң терезелер орнотулган. Ошондой. Эми аркы үйдү көргөзөйүн тугандар. Андан ары
Ал жакта склад көмүркана окшойт. Анан бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Бул мынакей кире бериши. Бул алдары сайдинг экен. Батыш тараптан пластик тезер орнотулган. Жана ушул жерден оң тарапка карай кирсек, бул жакта бир детский спальня. Потолоктор фанера, дуалдары обой. Үй жылуу экен туугандар. Негизинен стенасы улай болгон кир болгон үйлөр салыштырмалуу жылуу болот дешет. Анан сиздер да оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Жана ушул жерден түзөтсөк, бул жакта мындай зал дейбиз, ушундай бир бөлүмү. Батыш тараптан терезе орнотулган туугандар. Дуалдары обой. Ушундай эми. Андан ары кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Андан ары азыр сиздерге бул жактагы үйдү көргөздүм туугандар. Бул жактагы үйдүн ички тарабын көргөздүм. Жана бул жактагы могу эшиктен кирсеңиздер дагы бул жакта бир детский бөлмө бар экен. Мынакей бул кире бериши, тамактануучу бөлмө. Бул жакта ракайын орнотулуп, суу чыгарылган. Мынакей, анан түзүлүп өтсөк, бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Мынакей. Эки кабат мындай диваны бар экен. Детский спальня. Андан ары мен эле сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Бул жакта мындай чакан навес. Бул жакта бош жерлер, суу чыккан жер туугандар. Тегерентен мынакей. Бул жагы пескоблок менен забор, ал жагы соко менен болгон забор. Жалпысынан жерин аянты 5 соток. Жана бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана туугандар. Ажаткана. Бул летний душ окшойт. Эми эмне маалымат айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүздүн баасы $30,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эситтел деп калтырам туугандар. Зонокул сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.